Саламатсыңарбы? 10 класс адам жана коом сабагы. Мугалим Шералиев Эмил. Сабакка кунт коюп көңүл бурабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак кайталоо сабагы. Буга чейинки 3-семестрдеги адам жана коом сабагынын өтүп келдик. Ушуга чейинки өткөн сабактардын бардыгын окуп, билип, кайталап, жакшылап түшүнүп, кайтарын байланышка чыккыла. Мисалы, бийликтин бөлүнүшү кандай? Адамдын жарандын укугунун сактоонун мамлекеттик кепилдиги эмнеде? Өкүлчүлүк жана аткаруу бийлик органдары дейт. Бул кандай болот? Коомдук мамилелерди укуктук жөнгө салуу, саясий плюрализм жана партиялык система, адамдын моралдык, юридикалык жоопкерчилиги кандай болот? Жарандык позиция жана адамдын активдүүлүгү деген теманын экинчи бөлүгүн дагы кыскача айтып кайталап өтөбүз. Ушул темалардын бардыгын жакшылап окуп, билип, түшүнүп, кайтарын байланышка чыккыла. Жарандык позиция. Жигердүү жарандык позиция деген эмне? Жигердүү жарандык позиция адамдын коомдук турмушуна аң сезимдүү катышуусу. Жигердүү жарандык инсандын жеке жана коомдук кызыкчылыктарды дал келтирип, коомдук баалуулуктарды ишке ашыруусу үчүн аракеттенүүсү болуп саналат. Анын компоненттери социалдык активдүүлүк, жарандык аң сезим жана жарандык сапаттар болуп саналат. Социалдык активдүүлүк эмгекке жана коомдук саясий ишмердүүлүккө аң сезимдүү, чыгармачылык менен мамиле кылуу, акыл эстүү аракеттенүү, жашоого активдүү мамиле кылуу, терең билимди, ар тараптуу өнүккөн жөндөмдүүлүктү жана жарандык аң сезимди талап кылат. Анын натыйжасында инсандын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук ишке ашыруусун камсыз кылат. Бул жерде активдүүлүк эмгек менен коомдук саясий иштерди гармониялуу айкалышы катары калыптанат. Инсандын жарандык аң сезими өзүнүн билимине, кызыкчылыктарына жана жүрүм-турумуна баа берүүсү, өзүнүн коомдук мүчөсү, социалдык маанилүү позицияны алып жүрүүчү катары түшүнүү, адамдын өзүнүн аңдоосу анын турмуштук позициясынын негизинде өнүгөт, сезүү жана ой жүгүртүү, өзүнүн аткаруу катары адеп ахлактык мүнөзүн, дараметин баалоо жана башка инсандын өзүнүн ички дүйнөсүн түшүнүү анын өзүнө болгон коомдук мамилесинин калыптанышына жараша болот. Жарандык сапаттар социалдык чөйрөнүн жана инсандын өзүнүн аракетинин таасири астында атайын түзүлгөн шарттарда калыптанат. Мекенге болгон сүйүү сезими, өзүнүн иш аракеттери үчүн жоопкерчилик сезими, демилгечүүлүк, өз алдынчалык бул сапаттарды тарбиялоо процессинде адамдын муктаждыктарын жана бул сапаттарга байланыштуу позитивдүү мотивдерди калыптандыруу жана өнүктүрүү маанилүү роль ойнойт. Ошентип, жарандык позиция инсанды курчаган айлана чөйрөнүн таасири астында калыптанып, коомдук активдүүлүктө инсандын жарандык сапаттарынын көрүнүштөрү аркылуу коомдук ишмердүүлүк ишке ашат. Активдүү жарандык позиция коомдук ишке болгон кызыгууну күчөтөт, демилгени, тырышчаактыкты, уюштуруучулукту жөндөмдүү билдирет. Сынчыл ой жүгүртүүгө жөндөмдүүлүк жана акыбаттуу өзүн өзү сыйлоонун болушу да адамдын жарандык аң сезиминин деңгээлинин көрсөткүчү болуп саналат. Инсандын активдүү жарандык позицияга ээ болуусу адамдын сырткы дүйнө жана коом менен өз ара мамилелеринин татаал комплексин калыптандыруу, гумандуу принциптерге ылайык коомдогу позициянын аныктоо менен байланышат. Жигердүү жарандык бул адамдын өмүр бою өнүгүп өркүндөтүлгөн ээ болгон сапаты. Ал адам кандай шартта турганына жараша өзгөрүп турат. Ушул темалар боюнча кыскача суроолор. Жигердүү жарандык деген эмне? Социалдык активдүүлүктү кандай түшүнөсүңөр?
Инсандын жарандык аң сезими деген эмне? Жарандык сапаттар кандайча калыптанат? Активдүү жарандык позиция эмнени билдирет? Урматтуу окуучулар, ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.